Чек арадагы соңку абалды эмне менен түшүнүрсүз болду? Өзбекстандын ушул кадамынчы мына күтүүсүз келип, тактала элек жерлерге өзүнүн аскерлерин алып келип, техникасын алып келип. Эми менимче мындайда кече бир мындай Акаевдин кезинде бир иштеген адам жазып турдум эле, ушу Акаев комшуларга жагалданчу, көздөрүн карап турчу деп. Ушу көздөргө карап атып биз мына 25 жылдан бери кээ бир өзүбүздүн объектибизди өзүбүзгө ала албайбыз да, Кыргызстандын ичинде турса дагы. Ушу көздөрүн карап атып көп жерден ажырап да калдык. Ошондуктан муну токтотуш керек. Мен муну президент болгондон кийин дароо эле айткам, Кыргызстан мындан ары эч кимдин алдында тизеге турбайт деп. Мен президент болуп турганда андай болбойт. Экинчисинен мындай да мурун комшулар газды өчүрүп койчу, же свет өчүрөбүз деп коркутчу. Мына акыркы 5 жылдын ичинде андай ырчактын баары колунан кеткен да. Айла жоктон момундай туура эмес нерсеге баратат. Бирок элибиз сабырдуулук сакташ керек, анткени бизге согуш керек жок. Согуш ким баштаса да биз эч качан баштабайбыз. Но албетте жообун дайыма бергенге даярбыз, ачык айтайын. Бирок мындай акыбалда мындай сабырдуулукту сакташ керек. Сабырдын түбү сары алтын. Анткени чек арада мындай участкалар чала сартка окшогон. Бир канча да, ачык айтайын. Бир канча. 50ден ашык. Делимитация, демаркация иштери азыр эмне болуп атат? Өзбекстан менен жылыш барбы? Мисалы Тажикстан менен бул маселе абдан жакшы кетти. Майда Кудай буюрса чек аранын жармысына урматтуу Рахмон менен кол коебуз деп турабыз. Кудай буюрса. Анан калганы дагы мен ойлоп турам, жакынкы жылдарда эле бүтүп калгандай көрүнүп турат да, тил табыштык.